Салам урматтуу кыргыз бир туугандарым, кандайсыздар, ден соолуктарыңыздар? Бир жаңылыкты угуп алып аябай мындай кыжырым келип, ошол жаңылык менен бөлүшүп кетким келди. 20-мартта аныгыраак айтканда, Жалал Абад областына караштуу Базаркоргон районунда бир зөөкүр 7 жашар кызды туалетке алып кирип алып зордуктаганга аракет кылыптыр. Эми элестетип көрүңүздөр, 7 жашар кыз. 7 жашар кыз деген бул 1-класска дагы барбаган кыз. Ошол байкуш нолевой класста окуйт экен. Анан алып кирип бирөө зордуктайм деп жаткан жеринен жакшы мындай чоң класстын балдары кирип калыптыр. Чоң класста окуган окуучу балдар кирип калып, ошол кызды куткарып калышыптыр. Ал эми зордуктайм деп жаткан бала, ушул жерден угуп туруңуздар, 34 жашта экен. 34 жаштагы бала 7 жашар кызды зордуктайм деп аракет кылганы. Бул деген айбанчылык, бул деген жырткыччылык да. Эмне болуп баратат биздин заман? Баягы Американын, Голливудтун таанылыктуу бир актёру бар, Уилл Смит деген, мен сыйлаган. Ошол киши айткан эле: жашоодо эки буттуу шакалдар көп, эки буттуу айбандар көп. Алардан өзүбүз сактанбасак, бизди эч ким сактабайт деп. Бул сөздү айтып атканымдын себеби, бордоштор, азыр биздин ар бир мектепке, ар бир садикке, бала бакчага камера кое турган заман келди. Анткени өнүгүп атабыз, башкалап атабыз, бирок ошол менен жараша адамдарыбыз бузулуп дагы баратат. Мурун мынчалык мындай мыкаачылар жашоодо чынында жок эле да. Азыр эми бул наристени зордуктайм деп аракет кылган. Ошондой камераларды коюп мектептерге, бала бакчаларга койгон болсок, ошол биздин келечектеги балдардын мындай коопсуздугу үчүн бул аябай керек нерсе эле. Ушундай нерсени биздин бийлик көтөрүп чыкпаса дагы эл көтөрүп чыгып айтып коюп беришиңер керек. Силер коюп бергенге милдеттүүсүңөр деп ушундай нерселерди көтөрүп чыкпасак болбой калды. Булар менен ушинтип эле күрөшүш керек. Анткени кээ бирки жерлерде зордуктап туруп, ошол кылмыштан качып кеткен учурлар дагы көп болуп турат, көп болуп жатат. Ошону айтып кетейин дегем. Урматтуу каналдын катталуучулары, туугандар, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Каналга жазылып коюңуздар, анткени бул жерден ар дайыма ушундай чукул кабарлар чыгып турат. Ар дайыма бар болгула, аман эсен болгула.